Банан канчадан? Банан 179'dan. Жаңы элеби? Ооба, жаңы келди, алсаңыз болот. Алсам же албай эле койсом? Банандан спид жугат деп атпайбы? Албай эле коеюнчу. Салам достор, биз бүгүн дагы улам бери окуяга байланышып, жыл сайын кайталанып чыга берген зомби эффекттердин айрымдары тууралуу айтып беребиз. Банандан спид же иммундук жетишсиздик синдрому жугары тууралуу билдирүү дагы бир зомби фейк. Ал дагы жыл сайын WhatsApp'тагы тайпаларды аралап келет. Сүрөттү Тинай тиркемеси аркылуу текшергенде ал 2016-жылдан бери тарап жатканын көрө алабыз. Буга чейин бир нече рет бул билдирүү факт-чекерлер тарабынан текшерилип төгүндөлгөн. Чындыгында кызыл түстүн бузулушу кандан эмес, нигроспора деп аталган грибок оорусунан келип чыккан. Канаданын азык-түлүк инспекциясы боюнча агенттиги бул маалыматты тастыктаган. Аталган мекеме грибок оору адамдын ден соолугуна эч кандай коркунуч туудурбай турганын белгилеген. Күндүн ысыгында машиналардын эрип кеткендиги тууралуу маалыматка сиз деле туш болсоңуз керек. Балким аны бөлүшкөндүрсүз. Бирок бул дагы бир зомби фейк. Бул маалыматты деле факт-чекерлер бир нече рет төгүндөгөн. Сиз дагы өз алдынча текшере аласыз. Ал үчүн алгач сүрөттү Google издөө системасына салабыз. Анда дал ушул сүрөт колдонулган ар түрдүү аталыштагы макалалар чыгат. Көпчүлүк сайттар окуя Кувейтте күндүн 63 градустан жогору ысыгандыгынан улам болгонун жазышкан. Fact-check KZ сайты аталган сүрөт 2018-жылдын 19-июнунда АКШнын Тусон шаарында болгондугун аныктаган. Анда Аризона университетинде курулуп жаткан Демарк жатаканасынан чыккан өрттүн кесепетинен унаа токтотуучу жайдагы унаалардын кээ бир бөлүктөрү ээрип кеткенин жазышкан. Мындан сырткары аталган жерди Google картанын жардамы менен да көрүүгө болот. Маалыматтын жалган экенине дагы бир далил катары дүйнөдөгү эң жогорку аба ырайынын температурасы 63 эмес 56,5 Цельсий болуп, АКШнын Death Valley аймагында катталган. Жыйынтык зомби фейктер муну менен гана чектелбейт. Ошондуктан сизге келген маалыматка дароо ишенбей, сынчыл ой жүгүртүңүз.